Андан сырткары айтып кете берсем көп буга чейин. Канча полковниктер бар, баардыгын кетиришет. Почему? Потому что булар биригип алып туруп акча уурдашат, жешет. Ушул документтерди айтсам жала жабат. Бизде показательный полет болгон. 4 борт учуп кетет, бирөөсү отказ берди. Эмнеге отказ берди? Учуп баштаганда түтөп кеткен. Вертолет бар. Вертолет түтөп кеткен. Анда и то покрасили половой краска. Аны мен деле кыла алам. Эмнеге ошолордун акчалары уурдалып бизге сарпталбаш керек? Урматтуу биздин башкы кол башчы жана УКМКнын жетекчиси акчаны бөлөт для поддержания боеготовности военной авиации. Жакшы бөлүнөт. Жакшы бөлүнөт. Мисалы үчүн айлыгым 17 миң болсо, азыр 100дөн да ашык. Ичинге өткөндө за страной видно. 2 жыл мурун борт кулап түшкөн. Буну эч ким билбейт. Ошол борт учпайт. Буларды урматтуу Канчыбек Кыдыршаевичтен, урматтуу Садыр Нуркожоевичтен суранып кетет элем. Ушуларды бир текшерип койсо. Ал чөнтөктөрүнө кеткен уурдалган акчалар. Урматтуу биздин башкы кол башчы Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу УКМК жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Ушул болгон окуяларды иликтөп бериңиз сизден суранам. Макул мен камалсам камалып берейин. Макул мен өзүмө кичине мындайча айтканда пожертвование алып берейин. Саламатсыздар, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз кайрадан эле коомдун көйгөйү болгон коррупция тууралуу сүйлөшөбүз. Коррупциялардын бетин ачабыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө биз ошол биздин коргонуу министрлигинин алдындагы аба коргонуу күчтөрүндөгү болуп жаткан ал ишемдиктер коррупция тууралуу айтып беребиз. Бизге конокто ошол жакта азыркы учурда учкуч болуп иштеп жаткан Жорабаев Рустам мырза келген. Ошондой эле жанындагысы бул адвокаты да. Адвокаттын келгенин бирден бир түшүндүрүп берели. Анткени бүгүн ошол 24 KG маалымат агенттиги бир кабар чыгарып атат. Эки ошол аба коргонуу күчтөрүнө мушташы болуптур, анан бири-бирине арыз жазыптыр. Азыр аскер прокуратурасы текшерип атат деген болду. Ошонун катышуусу катары Рустам мырза, сиз эмне айта аласыз? Эмне болду эле, кандай болду эле окуяны айтып берсеңиз? Өзүм тааныштыра кетсем, өзүм аскер учкучмун. Улук лейтенант Жорабаев Рустамбек Рустамбекович, абадан коргонуу күчтөрүндө кызмат кылам. Бул окуя боюнча айта кетсем, бул прямое, можно сказать, указ командования сил воздушной обороны. Почему? Потому что я всегда им в лицо, всегда от них требую, чтобы служили Родине с честью и достоинством. Ошолордун баарын документиндей кандай болуш керегин айтсам, ошонун үчүн мени көрө албай, ошол коррупция деп атасыз, ошол иштерин көп уурдаган акчаларын айтасыз. Ошол акчаларды айтсам, булар чыдабай, они действуют через другое лицо, который, можно сказать, круговое... Лояльный к ним. Да, вот именно. Ошол аркылуу адам чечет. А бирок конфликт боюнча айтсам, конфликт болгон, бирок мынчалык деңгээлде эмес. Мен аны урган да эмесмин. Ал тескерисинче мен урган, бирок мен андайга колум барбайт. Сиз арыз жазган жоксуз? Жазган жокмун. Эмнеге дегенде иштик процессте ар жерде болот. Кээде катачылык эме кылып, бирок мындайчалык деңгээлде эмес. Конфликт болгон, бирок конфликт болсо да командир өзү күнөөлүү. Эмнеге аскерлерде? Потому что он командир, а я всего лишь подчиненный. Он почему допустил до такой ситуации? А что, никто не умеет проанализировать? А почему до этого происходили такие ситуации? Я всегда высказывался против командования СВО, что так и происходит. Уберите, пожалуйста. Это и не я рассказывал. Это и не я и до них доводил. Это даже мен балдарым болуп чогулуп туруп кирип айтып жүргөнбүз. Что вот этот наш командир, аны командир дегенге деле татыктуу эмес. Что вот этот человек, личность, он деморализует личный состав. Мисалы үчүн мен мурунку жылы деле чоң концерт бергем. История тарыхта болбогон. Булар 100 концерт өткөзсө да менин концертиме татыктуу эмес. Ошолорго да тоскоолдук берчү. Бул командир эмнеге жастасың, эмне кылтасың деп. Выгор алсам да бирөөгө айтпай туруп берип коет. Есть порядок дисциплинарного взыскания. Ошол көп катачылыктар бар. Буга чейин мени деле уруп жүргөн. А бирок өзү чоң айткан, окуп жүргөндө деле урса мурун урчу, дидавчинаны деле көрсөтчү, мен эчтең унчукпачымын да, потому что это бул анын мезгили өзүңүз билесиз. Ооба. Эр життин башынан эмне гана өтпөйт дегендей. Анан азыркы күндө ал киши ооруканада жатабы анан? Ошончолук эле сабап алып ооруканада жатабы? Эмне, каякта азыр? Аны мен жактоочум айтып кетсе, ал өзү сонун жакшы билет.
Бяхта фальсификация доказательств была вот это. Дело в том, что мы вот, как бы, есть у нас видео доказательства, где по документальной части вот говорят, то, что он якобы находится в больнице, но на самом деле он ходит сейчас, торгуется и машину продает. Вот у нас мы ее предоставили. Дальний спор факт. Бар, да, есть. Так, сегодня 1 июня 2023 года. Местное время. Так, сколько там? 23 часа 15 минут. Капитан Мамутраев продает свою машину. Номер машины 01913. Не, мы проедем его потом или нет? Это ласка? Дальнюю дорогу выдержит? Да, конечно. Полностью проверка болған жақында мен алдан таптыра қойдым, серьезно говорю. Совесть президента барда байкесін. А это что такое зачем? А это мына маслаға да. Такое это для масла, что ли? Защитник передавается нам. Тряпка жоқ? Тряпка, а, қандай? Ну что тут? Это не важно. Машинамызда жоқ көзімде. Это автососед. Можно сосед посмотреть машину? У меня нет. Да, ладно. В общем, что, потекал, получается, с вами, да, разговор? Да. Угу. Немелерде масларда баары Угу. уже не болған. Жаңылап алмашқан. Бұл жаққа көргөздің жаңылечі. Угу. Свежий, да? Фильтр, все поменяли, да? Главное, айдаш керек. А этот как? А этот нормально выглядит? Там что ходовка нормально? Ходовкаларда жасап айдап көріңіздер, мен поэтому Сколько окончательно будет? 700. 700? Надо это на ком оформлено? Братишка. На братишке? Вот, сам Есть продает. даже видео доказательства. Мы ему позвонили. Он перекупкой автомобильных транспортных средств занимается. Машина кешеге кирдик, чалдык, машина сатылат, келиңиз көрөлү дедик. Кеңири машинаны күлүп жайнап айдап келди. Айдап келип бардыгын ал далилдер бар, видеолар. Еще тот факт, что он еще и торгуется, правильно? Сам за рулем ездит, но при этом говорят, что он в тяжелом состоянии, чуть ли не в реанимации, ходить не может. Но при этом он водит машину. Такой случай недопустимо. Я считаю, что это аскердик намга татыбайт. Адамгерчиликке да татыбайт. Ооруканада жатып алдым деп. И кроме того, негизи мында телевидениеда чыкпаса болбойт эле. Средства жалпы массалык каражаттаргача чыкса болмойт. Почему? Потому что это деморализовывает личный состав. Такое недопустимо. А я выхожу из-за безысходности. Потому что меня хотят не только убрать, но и посадить. Пугает меня. Вот, например, юристім бар, өзүбүздүн Марсиана деген, 1-2 жыл мурун өзүн суицид кылып жарыялап, ал мени коркутуп, угрожать этип, мен буга чейин көбүн алып жүргөм, мен билем кандай кылышты дейт. Эми кечирим сураптырды, командирлерим өзүмө указание берди. Аскери бөлүктүн командирлери кечирим сурап кой, мойнуңа алып кой, унчукпайсың, бизге чейин деле мындай окуя болуп жүргөн деп, макул деп колун алып, макул эми кичипелик салып, потому что дал указание, устный приказ командир, попроси прощения. Ладно деп чаптык, кол кармаштык, капитан Мамутраев көз. Нет, тиги жактан аскердик юрист келди дагы, давайте будем оформлять. Макул деп койду, чыгып кетти. А мен болсом жала жаап, ар кандай азыр аскердик бөлүктөн мен үчүн тревога жарыялап, мени жок деп, тиги судебно медицинская экспертизага барайын десем бартыртпай, тоскондук кылып, обу кылып жүрүшөт. А өздөрү ооруканага жатып алып, каалаганын кылып, балдардан сурап, мисалы үчүн лейтенант Иминов, старший улук лейтенант Иминов деген бар, Жахангир деген. Ал дайте охарактеризуйте, пожалуйста, 2 военнослужащих дептир. Мени характеристика бератса, аны жыртып туруп башынан жазыла дептир. Это же как это можно юридически оценить, а? Жала жаап мага. Мында болбойт да.
ушундай кылып жүрүп башкаларын да жоготушкан. Мисалы үчүн мен жакшы, мен билдирим боюнча подполковник Атакулов деген бар. Бул кишини да ушундай камерага тартып, на самом деле на территории войсковой части запрещено пользоваться со средствами мультимедийным расширением. Уят кылып жоготкон. Ал биздин ал өзү техник, бирок күчтүү аябай. Анын да кылганын баалабай кетиришти. Мына Кореяга окуп жөнөтүрүштү. Андан сырткары айтып кете берсем көп буга чейин. Канча полковниктер бар, баардыгын кетиришет. Эмнеге негизи себепти айтайын, эмнеге? Бул конфликт болуп жаралды. Мен командирме келип, менин өзүм непосредственно дагы подчиненный бар. Я от него потребовал. Почему они нарушают положение об организации полетов? Нарушают безопасность полетов. Они незаконно его отстранили от полетов. Кроме того, мало того, что незаконно отстранили, они вылетели неполным составом экипажа. Ну, это грубое нарушение. Это уже от 5 и выше лет. Это уголовное дело. Это реально уголовное дело. У меня есть доказательства и факты. И я могу подтвердить. Ошолордун бардыгын бетине айтып келсем, ушундай жумушка кылганы бар да. Потому что өзү коркту да. Андан сырткары безопасность полетов деген бул эми они же таким способом угрожают жизни и здоровью пассажирам. Ну и не только мне, но и во всю страну. Это же минус, это хаос. Вот ушул документтерди айтсам жала жабат. Андан сырткары коррупция боюнча дедиңиз. 2-3 ай мурун бизде показательный полет болгон. 4 борт учуп кетти, бирөөсү отказ берди. Эмнеге отказ берди? Бул биринчиден. Экинчиден 2-3 жума мурун индустар келип, инвесторлор келип, бизге ошол борт менен чоңдордун буйругу менен, министрдин буйругу менен учуп кетишкен. Ал учуп кеткенде, учуп баштаганда түтөп кеткен. Вертолет бар. Вертолет түтөп кеткен. Түтөп кетти, индустар качып чыкты. Аэродром Байтикте ары болчу да, качып чыкты. Что я могу тут сказать? Почему ушул эки борт на самом деле в прошлом году бирөөсү учпай калды, бирөөсү түтөп кетти дедин, э? Бирөөсү учпай калды. Экөө тең, бирөөсү 204 борт, бирөөсү 205 борт. Эмнеге учпай калды? Себебин айтайын. Мурунку жылдары булар капитально восстановительный ремонтка беришкен. Ал жактан беришпей, ремонтты кылбай эле, даже не провели даже смывку, просто покрасили. Анда и то покрасили половой краска. Аны мен деле кыла алам. Мисалы үчүн, ошолорду жүзүнө жаап, ошолор үй алып $300 000 канчага, анда инисине оформить эттир командующийлерчи. Эмнеге ошолордун акчалары урдалып бизге сарпталбаш керек? Өтө же, а вдруг техника учуп баратып отказ берсечи? Шүгүр дагы жерде отказ бериптир. Эртең ушунча адам өлүп, инвесторлордун чаткы башка мамлекеттердин астында уят болуп, жатып, да андан дагы чогуу чың чыгаша болмок. Ошол эле учкучтар өлмөк. Менин коллегаларым, менин товарищ, боевой товарищтерим. Эми ошол үчүн жалко да. Эми буну айтып чыкпасам качан айтып чыгам? Эми как раз эми өздөрү баштап берди 24 чейин. Эми муну айтам. Мен буну айтканым себеби мурункуга чейин деле айтып жүрчү эмесмин. Эми өзүңүздөр билесиздер, буга чейин каралчу эмес. Буга чейин азыр мыйзам каралып атат, канчалаган акча сарпталып атат. Азыр айлыкта көтөрүлдү. Айлык көтөрүлдү. Мурун 17 000 болчу. Азыркы бийлик келгичекте. Урматтуу биздин башкы кол башчы жана УКМКнын жетекчиси акчаны бөлүп атат. Для поддержания боеготовности военной авиации. Жакшы бөлүнүп атат. Жакшы бөлүнүп атат. Мисалы үчүн айлыгым 17 000 болсо, азыр 100дөн да ашык. Эми так маалымат айтпай эле коеюн, негизичи. Эми акча бөлүп сарпталтабы, значит туура жакка колдонуш керек да. А эмнеге мурун айтып чыкчу эмесин? Мурун акча бөлүнчү эмес. Чындыгында бөлүнчү эмес. Азыр жакшы каралып атат. Жаңы жабдыктар алып атат, жаңы техника алып атат. Ичинге өткөндө за страной видно, который не умеет обучать своих летчиков, умеет, спасибо за то, что умеет выпрашиваться у других стран, чтобы нас обучили. И то происходит, ушундай күчтүү адамдарды алат. Мага чейин булар башкаларды алып жүргөн. Айттым го, күчтүү адамдар алып жүргөн деп. Ошол эми ушулар адамдар алып жүрөт, а они укрывательством занимаются. Взяточничество. Андан дагы борт айтып кетсем. Это тоже укрывательство. Об этом никто не знает. Даже не провели расследование. 2 жыл мурун борт кулап түшкөн. Буну эч ким билбейт. Ошол борт учпайт. Ошол борт не боеготовый. Он не в состоянии взлететь. Он числится как боевая единица? Он числится. Как боевая единица? Числится, да. А числится, почему? Кулап түшкөн, эми кулап түшкөн бул өзүнчө эме. А эми ошол борт турат да, ошол шпаклевка кылып туруп покрасили. Занялись покраской и все.
Буну эч ким билбейт. А ошону тургузуш үчүн биз өзүбүз аскер кызматкерлер нас заставили собирать по 1000 сомов. Эми жардам кылайлы, макул деп, макул чыгардык. А эгер эртең бир жакта окуя болсо, учуп кет десе, ким учуп кетет? Ошол эки борт уч десе. Оны жала жабып, башка нерсесин диверсионный группа кылып туруп, башка нерсесин бузуп койгон. Самолеттин ответчиги жок деген, двигатели бузук дейт. А болсом жакшы эле исправный самолет учак эле да. Как говорится, у нас вооруженных, у нас у военных доставка и транспортировка материальных средств, оно играет самую важнейшую роль для достижения своих целей и для достижения боевых задач. Это целостности армии, ну и в целостности, в конце концов, страны. Вот. Ошон үчүн буларды урматтуу Канчыбек Кыдыршаевичтен, урматтуу Садыр Нуркожоевичтен суранып кетет элем. Ушуларды бир текшерип койсо. Ал чөнтөктөрүнө кеткен урдалган акчалар. Ошол. Баарын тартипке алып келсе дейсиңиз. Тоже Баткен жөнүндө Ал жөнүндө эми айткым келбейт, эмне дегенде Ал жакта эметип бере алайын, баягы ичиндеги болот. Коңшуларыбыз болуп атат, эми жакшы болуп келатат буюрса. А бирок эч ким гарантия бере албайт да. Сиз экөөбүз ким мисалы үчүнчү. Дагы айта турчу эмелер бар, эми бул мамлекеттин коопсуздугу дагы ошол себептен урмат көрчү ачыктап эле коелу дедик. Бирок Руслан мырза айткандай, бул тарап калдат текшерүү керек. Анткени мамлекеттен ушунчалык деңгээлде аябай жакшы көңүл бурулуп, акча каражаты бөлүнүп аткандан кийин ошончолук деңгээлде даярдык, ошончолук деңгээлде жаңыланып жүрү керек деп биз дагы эсептейбиз, биз дагы бул оюңузга кошулабыз. Эми баягы юристский жагынан токтоло кетели, Нурлан Акенович. Сиз да айтып кетсеңиз, бул кылмыш иши боюнча эмне кылып аткандары, анан кечээ күнү видео тартып алдык деп атасыз, машина сатып жүрүптүр деп атасыз, мынакей командирич. Ошончо айтып кетсеңиз. Ну, расскажу то, что на него написали заявление, Азер военная прокуратура возбудила уголовное дело, проверяется. Но тот потерпевший сейчас на самом деле, как бы, он указывал, что он в больнице, но он ходит на улице и продает машину. Это явная фальсификация доказательств, где они хотят целенаправленно просто его взять и обвинить, так, чтобы ему закрыть рот, чтобы он больше не говорил о там каких-то коррупционных схемах, махинации, о воровстве. Он только об этом начал говорить, и таким образом его руководство решило просто его оттуда потихонечку убрать, и чтобы он не смог донести этот и попросить проверки своего руководства. Поэтому это очень пугает, то, что тогда они пошли на такое, чтобы его именно взять и возбудить уголовное дело. Человек, который не лежит в больнице, но документально якобы он лежит, хотят просто его напросто привлечь. Анан бул айтып чыкканы боюнча сиз кандай ойдосуз? Мисалы айтып, ачыгын айтып атат, чындыкты айтып атат. Сиз колдойсузбу өзүңүз? Колдойм, конечно, 100%. Колдойсуздар, э? Ошо Руслан мырза, аябай айтып бердиңиз, жакшы. Баягы тема, баягы кошумчаңыз бар болсо дагы айтып кетсеңиз. Кошумчалап кетсем айта берсем көп. Там бир-эки случайда айтып коеюн. Дегенде эми өзүңүздөр билесиздер, түштүк жакта болгондо борт учат. Учуп келатып башка аймакка кирип кетет. Ой, блин, бул башка аймак экен дейт. Өзүбүз аймакка, өзүбүздүн чек арадан каердан кирет. Кирип алып өзүбүз келип өзүбүз потапсырып алып кетебиз. Эми это же, как можно сказать? Он не знает местность. Почему не знает? Он не Учкуч ошондо ошол аймакты билбейт деген билиш керек. Так и не должно быть. Он должен рассчитывать, счетчик чыгарып, бардыгын эсептеш керек. Но нам этого командования урдап атса, каяктан кылат? Кайсыл акча менен кылат? Жөн жүрөбүз. Эми болбош керек да андай ситуация. Это же они вообще не занимаются боеготовностью. Лётный не старается даже личный состав не занимается летной подготовкой, боевой готовкой. У нас нет. Вот так могут уйти. Акыркы жолу качан учтуңуз өзүңүз? Эми акыркы жолу апрель-март айында учтум. Анда да учуп атып, я доказал, что они летают незаконно. Вот тогда и вылетел. Сиздин ордуңузга учуп кеткен баягы өздүк курамына ордуна учуп аткандардын туура эмес учуп атасыңар. Мыйзамсыз учуп жүрүшкөн да. Өзүм бир тоже бир офицер өргүгө кетип жатып, мен жазып кеткен. Ал чоң орун. Ошол орунга түшкөндөн кийин эми бардыгын эреже менен сакташты аракет кылат экенсиң да. Бул оюнчук эмес. Это безопасность государства.
ошол маселелерди далилдеп, командирге далилдеп, өзүмө допуск алып, приказ чыгарып, ошол убакта өзүм учуп келдим. Вот. А эгер буну кылса деле болот. Но как-то командование закрывается, укрывательство занимает, на все глаза закрывает, даже не проводит расследование. Согуш болуп кетсин, тоба дейин, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Болуп кетсе. Мисалы үчүн бизде эми санын айтып эле коеюн. Өздөрү эле учат да. Карасаңыз, биз уча албай калабыз. Эмнеге уча албай калабыз? Даяр эмеспиз. Өзүнө, вот, как говорится, если хочешь войны, готовься к войне. Если хочешь мира, готовься к войне. А вы, как знаете, хочешь не хочется, а война будет в любом случае. Сиз эми бул коопсуздук деп айтып атасыз, анан баягы март айында бир жолу араң учтум деп атасыз. Негизи учуп туруш керекпи? Учуп туруш керек. Өзүбүздүн курс боевого полетубуз бар. Там есть максимальные перерывы по элементам полетов. Ошолорду так аткарып турушубуз керек. Бирок аларды аткара албайбыз. Эмнеге дегенде бизге даярдык бербейт. Мүмкүнчүлүк бербейт. Бир барсаң топливо жок дейт. Бир барсаң онуң жок, техника жок дейт. Бирин барсаң мен ооруп калдым дейт. Ошондуктан эми булар ач көздөн атпайбы? Бизге берип калса биз өзү учабыз да. Бул өзү пенсияга чыгып кетет. Айлык чакчылар келбей атат го дейм. Ошонун үчүн эле болуп атат. Эми мурун эми өзүңүз билгендей биздин ажаларыбызга рахмат. Азыр каражатты саттап атат, бөлүп атат, мегиле мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, коргоо үчүн. Айта кетсем мурун айлык 17 000 болчу. Элестетиң, учкуштук го. Учкуштук го. Ал эми азыр жана командириңердики андан да көп болду да. Эми ал мезгилде аныкы 17 000 болсо, ал мезгилде аныкы 25 болсо керек, эми 30. Азыр биздин кол башчыларыбыз, башка кол башчыларыбыз келип, урматтуу УКМКнын жетекчиси келип, азыр айлык 5 эсе көбөйдү. 100дөн да керек болсо ашык. Ошолар кимге жакпасын? Ошон үчүн иштен кетип калбайын деп, ошол айлык маянаны алып иштеп жүрөт. Ач көздүктөн мынча айтканда. Мындай сиздин суранычыңыз да ошол да ушул жакта иретке тартипке алып келип, баягында бүт учкучтар даярдасын деген сиздин негизги арзуңуз, тилегиңиз да. Эми айта кетсем, урматтуу биздин башкы кол башчы Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу УКМК жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, ушул болгон окуяларды иликтеп бериңиз сизден суранам. Макул, мен камалсам камалып берейин. Макул, мен өзүмө кичине мындайча айтканда пожертвование алып берейин. Но муну ачыкта иликтеп бериңиз. Келсеңиз, мен сизге факттар менен, документтер менен далилдеп берем. Ошол. Ушунда кайрылуу кыласыз. Дагы сиздин кошумчаңыз болсо. Кошумчасы жок. Сиздики? Жок. Анда болсо урматтуу көрүүчүлөр, мынакей уктук азыр. Ошол аба коргондуу күчтөрүндөгү ичинде болуп жаткан ал ишемдиктер, коррупциялар. Жорубаев мырза азыр баарын ачык далилдер менен көрсөтүп берүүгө даярмын деп атат. Жоопкерчилик алам деп жатат. Ушул себептен бул айтылган сөздөр жерде калбайт деп ойлойбуз. Анткени мамлекетибиздин коопсуздугу, аскерибиздин күчүрмөнүн даярдыгы ары биз үчүн маанилүү. Акыркы окуялар муну анык далилдеп турат. Бийлик башындагы президентибизге, УКМКнын төрагасы деги эле өкмөткө биз ыраазычылык билдиребиз. Анткени мынакей өзүңүздөр дал катары уктуңуздар, кандай каржылоо, кандай көңүл буруу болуп жатканында. Бирок ошол нерсени ылдыйда туруп алып былгытып жаткан адамдар бул деген ойлойм, бул мамлекет үчүн чыккынчылар деп эле ойлойбуз да биз делечи. Эми бул жакшы нерсе эмес деп ойлойбуз биз. Монтип мындай коррупциялык элементтерин болуп жатканы өзү жакшы эмес да. Ал эми Рустам мырза сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бул чындыкты айтып, ушундан тартынбай келип, көпчүлүккө, коомчулукка айтып чыкканга, ушундай өзүңүз даяр болушуна айтып келгениңизге биз сизге ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Аны урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, биздин каналга жазылыңыздар, айтмакчы класстарды басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.